Биздин талаптар Молдовановкадагы 27 жабактан биздин 3 биртуганыбызды чыгарып ушул жерге алып келгиле. Ошондой эле 2 миллион доллар май коюлган тик учак жана Жалал Абад аэропортун камсыздап бергиле. Силерге 4 саат убакыт беребиз. Талаптар аткарылбаса, адамдар өлтүрүлөт. Бүгүн 30 апрелде Жалал Абад облусунда антитеррордук окуу машыгуу Жалал Абад 2025 штабтык командалык машыгуу уюштурулду. Күжүрмөн сценарийге ылайык Шамалды Сай шаарындагы 3 коргон КЭСине шарттуу террористтик топтун 5 мүчөсү тарабынан кол салынган жана Каскадтын 15 кызматкерин барымтага алгандыгы тууралуу маалымат аймакта ыкчам штабка келип түшкөн. Алгач террористтер менен сүйлөшүү жүргүзүлүп, андан майнап чыкпагандан кийин барымтадагылардын өмүрүн сактап калуу, кырдаалдын мындан ары өнүгүп кетишин алдын алуу максатында атайын операциянын күч фазасын өткөрүү зарылдыгы жаралды. Ага ылайык Альфа атайын багыттагы бөлүгү контур чабуул жасоо жана террористтик топту нейтралдаштыруу менен барымтадагы жарандарды бошотуу тапшырмасын аткаруу үчүн күжүрмөн ыкчам иш-чараларды өткөрдү. Операциянын жыйынтыгында террористтик топтун 3 мүчөсү кармалып, 2-өсү каза болду. Ал эми барымтага алынган 15 жаран куткарылып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тез жардам кызматына өткөрүлдү. Жеринде табылган белгисиз жарылуучу затты саперлор атайын роботтордун жардамында коопсуз жайга алып чыгып, зыянсыздандырылды. терроризмге тиешеси бар деп соттолгон адамдарды бошотуп, жана ушундай тик учак сурашкан 2 миллион акш долларын, ошондой эле мамлекеттен чыгып кетүүгө коридор сурашкан. Аймактык ыкчам штаб түзүлүп, Жалал Абад облусунун жалпы бүт укук коргоо органдары, күч түзүмдөрү штаб түзүлүп, бул жерде штабта чечим кабыл алып, террористтер өзүнүн сүйлөшүүгө келбегендигине байланыштуу чабуул жасап, аларды жок кылуу, нейтрализация боюнча чечим кабыл алынган. Ошол силовой фаза ийгиликтүү ишке ашып, барымталар бошотулуп, барымталардын арасында жоготуулар болгон жок. Окуу машыгуу иш-чарасы өз максатына толугу менен жетти жана эч кандай кырсык катталган жок. Иш-чара атайын кызматтын Альфа атайын бөлүгүнүн аскер кызматкерлеринин жана тийиштүү кызматтардын кесипкөйлүгүн күчөтүү, антитеррордук аракеттерге каршы туруунун ыкмаларын жогорулатуу жана кызматтардын өз ара иштешүүсүн калыптандырууга багытталган. Терезесинен кесим бир кызматкери көпүрөгө чуркап чыкты. Ал тоспон ашып секирүүгө даярданууда. Урматтуу коноктор, бүгүн биз заманбап коркунучтардын шартында туруктуулукту жана коопсуздукту камсыздоо боюнча биргелешкен аракеттерибиздин маанилүү этабы болгон Жалал Абад антитеррор 2025 татаал сценарийге ээ машыгууларын жыйынтыктап жатып, бардык тартылган бөлүкчөлөрдүн жана кызматтардын даярдыгы, ошондой эле кесипкөйлүгүнө күбө болдук. Ушул иш-чарага берилгендик менен катышып, өзүнүн өнүктүрүүгө умтулган жана коюлган тапшырманы так аткарган ар бир катышуучуга өзгөчө ыраазычылык билдирем. Өткөрүлгөн машыгуунун жыйынтыгы боюнча талдоо жүргүзүлөт. Анын жыйынтыгы бизге
өз ара аракеттенүү системасын эффективдүү жолго салууга, террорчулук менен күрөшүүгө мүмкүн болгон кемчиликтерин өз убагында аныктап, жоюуга өбөлгө түзөт. Сиздерди ушул машыгуулар ийгиликтүү аяктаганы менен мен куттуктайм. Өкүлчүлүктүн атынан ыраазычылык билдирем. Мына бүгүнкү машыгуулар көрсөттү. УКМКнын Альфа Атайын тобу, Ички иштер министрлигинин СОБУР отряды, УКМдин өрткө каршы кызматы жана биздин саламаттык сактоо министрлигинин атайын кызматтары биргеликте ушундай кооптуу кырдаал пайда болгондо иштегениңиздерди жыйынтыгын көрсөтүп турат. Бул взаимодействие, слаженность работы бардыгы жакшы, өтө жакшы деңгээлде өттү. Ошол менен сиздерди куттуктайм. Машыгуу Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан бекитилген пландык аскердик көчүрмөн даярдыктарды өткөрүү ишмерчеминин негизинде уюштурулду. Ушундай эле окуу машыгуулар буга чейин башка аймактарда да өткөрүлгөн. Мунун жыйынтыгында талдоо жүргүзүлүп, кемчиликтер түзөтүүлөрүн УКМКнын төрагасынын орун басары, УКМКнын антитеррордук борборунун директору Курманбек Авазов билдирди. Ушул биздин биргелешкен аракеттерибизди, коопсуздук органдарынын биргелешкен аракети ошондой эле элибиздин коопсуздугун, ден соолугун камсыздоо үчүн ыкчам аракеттерди көрүү болуп саналат. Бул окуп машыгуу аракеттери жылына өткөрүлүп турат. 24-жылы Ош, Талас, Ысык көл аймактарында өткөргөнбүз. АТБ тарабынан 23-жылы АТБ УКМКнын тарабынан биздин инициатива менен эл аралык масштабта дагы бир ушундай машыгуу болуп өттү. Евразия антитеррор 2023 деп. Мына кечээ эле жакында асман коргонуу боюнча атайын А кызматынын ушундай окуп машыгуу аракеттери болду. Мунун бардыгы ушу элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин коопсуздугу, элибиздин жарандарыбыздын өмүрүнө, ден соолугуна камкөрүү болуп саналат. Экинчиден, ушул биздин ушундай абал түзүлүп калган мезгилде биздин мындай биргелешкен аракеттерибизди, ыкчам кызматтарыбызды мындайча айтканда бир пландарын, аракеттерин жөнгө салуу болуп саналат. Машыгуунун аягында катышуучуларга Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан бекитилген сыйлыктар тапшырылды. Камчыбек сыйлык алууга келди. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.